Балдар китеп курчун эстафетасы жөнүндө айтып берем мен силерге. Бунун ичинде бир нече китептер болот. Бир үй бүлөдөн экинчи үй бүлөгө саякаттайт. Үй бүлө мүчөлөрү менен жеке өзү окуп чыкса болот. Окуганын тастыктаган окурмандын күндөлүгү же фото отчет жасайт. Китеп курчуна алып келдим. Азаматсың бала. Анан китеп курчунда кайсы китептер келиптир? Жерге тийбей далышы менен кыш мезгили. Азаматсың. Кайсы китепти окуйбуз? Жерге тийбей далышы. Окуйбуз. Өткөрүлүп курт-кумушка жыйыны тандалышты, сандага кыйыны чегирткеге алып чыгып коңузду күрөштүрүп күч сынамай болушту. Ууду күчөп быкылдаган жүрүштү. Ким утулуп, ким шаалып жеңишти. Жон моюн коңуш болбой мактанат. Табыш кайда? Меникине тең күчтү. Дуулдашып турушкан барышы, күчтеген чегирткенин каруушу. Кеси гана сүрөн алып коңузду тие электи жерге далышы. Жыгылбаш үчүн тандашат экен. Анан чегиртке менен коңузду алып чыгат экен ортого. Субан бул эмне балам? Бул китеп баштыкчадан мен бар жок китепти окуп чыктым. Китеп баштыкчанда эмне деген китептер бар экен? Карадаш кайдан чыккан, микроб деген эмне, баканын үрү, талаш, өрдөккө белек. Ушул китептердин арасынан сага жаккан кайсы китеп болду? Микроб деген эмне? Чын эле балам, микроб деген эмне экен? Микроб деген ал кичинакай жашоо. Микробду биз көзүбүз менен көрө алабызбы? Жок, аны бир микроскоп менен көрө алабыз. Азаматсың. Микроб кандай болот экен балам? Микроб ал өтө кичинекей, анан көзгө көрүнбөйт. Ал төртбурчтук, тоголок, сүйрү болот экен. Микроб кайда жашайт? Микроб ал бар жок абада жашайт. Маршрутканын кармагычында, колдорубузда, анан үйдө бар жок жерде жашайт. Микроб биздин организмге кандай жолдор менен кирет экен? Ал биздин организмге жаман. Кантип жугат экен бири-бирибизге? Бири-бирибизге салам бергенде, анан ал болсо бирөөнүн колунда микроб, бирөөнүн колунда микроб эмес, ал бирөөнүн колуна тук деп жабыша алат. Микроб биздин организмге кирсе эмне болот? Кайсы жерибиз ооруйт экен? Биздин организмибизге кирсе, биздин ичибиз ооруйт, анан немебиз ооруйт. Эмнебиз? Эмнебиз ооруйт деле. Тишибиз ооруйт. Тумообуз болот экен биз. Микробду биз организмибизге киргизбеш үчүн эмне кылышыбыз керек? Колду самындап жууш керек экен 20 секунд. Азаматсың. Сырттан келгенде? Сырттан келгенде сөзсүз түрдө колун жууп кириш керек. Антпесе эмне болот экен? Антпесе микроб биздин ичибиздеги бар жок жерибизди оорутат. Жер жемиштерди, алмаларды базардан сатып келген бойдон жей беришибиз керекпи? Жок, аны сөзсүз жууш керек. Азаматсың балам. Курчунан алып келдим. Мухаммед, ал китеп курчунунда кандай китептер бар экен? Жерге тийбей далысы. Кыш, жыл мезгили. Жыл мезгилинин башы зуу этип зуулдап, күзгү шамал бетке урат. Кичинекей балаты кыймылдабай бек турат. Кичинекей балаты батымды кийинебиз. Кар жайт, чана тебебиз. Лыжа тебебиз. Анда биз бул китепти окуп көрөлүчү. Бул китептер кызыктуу сыяктуу. Ага китеп курчун берди. Мунун ичиндеги кызыктуу китеп бар экен. Мунун ичиндеги китептерди баардыгын окуп чыктым. Бирөөсү кыш экен. Буларды окуп чыкканда баардык кызыктуу оюндар бар экен. Экинчиси жерге тийбей далысы. Мунун ичинен мага жакканы айтпайм деген эки балдардын жоюктар жакты. Эки күчүктүн аты уюкаш болсо дагы алар болсо дос болушту. Эки бала аты уюкаш болсо дагы Курт-кумушка жыйыны тандалышып шамдага кыйыны чегирткелер алып чыгып коңузду күрөштүрүп күч сынамай болушту. Күрөшүп баштаганда коңуз айтыптыр. Мага теңеле турган эч ким жок, мен утамын, мен жеңилбеймин депти. Анан күрөшүп баштагандан кийин чегиртке болсо бир көтөрүп экинчи жолу чапканда коңуздун дагы далысы жерге тийбейт. Үчүнчү жолу чапканда коңуздун далысы тийбегенде шайы кетет чегирткенин. Анан чегиртке шалбыйып жатып калганда коңуз каткырып күлүп жатып калат. Анан баардыгы коңуз утту деп макташат. Китептер сизге жактыбы? Китептер мага өтө жакты. Китеп курчуну сизге жактыбы? Китеп курчуну мага жакты. Себеби китеп курчунун ичинде балдарды кызыктыруучу жомок китептер бар. Балдар аларды окуп, билимдерин дагы да күчөтүшөт. Балдарга китеп окуп берүү канчалык жакшы? Балдарга китеп окуп берүү өтө жакшы. Балдардын сөз байлыгы көбөйөт, түшүнүктөрү жакшырат. Китепти окуп бергенден кийин балдардан түшүнүгүн суроо андан да жакшы. Ошол китептеги эмени, теманы кайра балдар менен талкуулоо андан да жакшы, талкуулап туруш керек. Китепти окуп эле жөн болбостон балдардын сөз байлыгын көбөйтүш үчүн балдарды да көбүрөөк сүйлөтүш керек. Китеп окуган жагат китептер ар түрдүү, сүрөттөр дагы ар түрдүү. Кызыктуу каармандар алар ар кандай көйгөйлөрдү кабылышат. Алар калыш жол менен чечкен. Сөз байлыгыбызды эстебейбиз. Бул тарабында жашата китептерди бизге жетиктүү алып келип эме болчак. Балдар ушундай уктанып, кызыктуу, бул китептер балдарга жакшы.